Тигүүчүнүн иши бүтсө, жибин үзөт. Айтайын дегеним, эч кимге катуу байланып калба. Иши бүткөндө эшегим ылайдан өтсө болду дейт го. Бул сөз бекерден айтылган эмес. Бүгүн өзгөчө жаштардын арасында сүйүү темасы прям пикке чыккан учур. Ошо арзубаган Сукученко, арзубаган рахат, арзубаган кайфты деп, арзубаган берген бир эки гүл мишкасы үчүн болгон эле нерсеге баш оорутуп жүрөт да бүгүн жаштарыбыз. Мен ичим кадимкиде ыйлайт, бул нерсе үчүн кайгырат. Неге? Ойлоно турган темалар жаштарда өтө көп да. Япониянын жаштары биздин жаштар, Американын жаштары биздин жаштар, өнүккөн өлкөлөрдүн жаштарынан биздин жаштар мындай салыштырып экөө мындай баягы фитирге салып көрө турган болсоң, деңгээл башка да. Диний башкасы да хорошо, адепкын өзү, бирок алар окуп атат, өтө чоң ийгиликтерди багындырып атат. Бизчи бүгүн насвай чегип түн клубда толтура жүрүшөт. Айтайын дегеним, окуп алсак болбойт, аракет кылайлы. Сүйүтүп ал келет, учуру келет. Үй салбай туруп, машина албай туруп, окууңду бүтпөй туруп сүйбөй кое берсең. Биринчи ошолорду кылып ал, анан сүй. Күндө жаңы эмелер чыгып атат. Билесиңби? 17 жашка ар жылы адамдар жаңы 17 жашка толушат. Ар жылы 17 жашка толгон, 18 жашка толгон кыздар жыл сайын болот. Сен качан болду кечикти неме кылдым деп калба. Сен 25-ке чыккан учуруңда 18-ге чыккан кыздар болот баары. Ошо сен сүйдүм дегенден жакшыраагы болот. Айтайын дегеним, болбогон нерселерге баш оорутпа, аракет кыл.